Assalamu alaikum, урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү. Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы тарабынан уюштурулган Кур'ан окууну үйрөнөбүз аттуу курсубузга кош келиңиздер. Даярдаган Бакирова Гүлшан. Урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү жана Кур'ан сүйүүчүлөрү, биз өткөнкү сабагыбызда билгениңиздердей тамгаларды, араб тилиндеги жалпы тамгаларды карап чыкканбыз. Ал эми бул сабагыбызда араб тамгаларынын туура айтылышын көрөбүз. Бул жерде, бул таблицада сиздер көрүп турганыңыздардай, биринчи катарда тамгалар жазылган жана алардын окулушу ылдыйында жазылган. Араб тилиндеги тамгалардын ар бир тамганын өзүнүн аталышы бар жана чыга турган орду бар. Араб тамгаларынын чыга турган ордун махрач деп айтып коебуз. Ар бир тамганы туура так чыгаруу үчүн махрачтарын жана туура айтылышын билүү өтө маанилүү. Ошондуктан урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, биз бүгүнкү сабагыбызда араб тамгаларынын туура так айтылышын үйрөнөбүз. Анда эмесе биринчи тамгадан баштайлы. Биринчи тамга алиф тамгасы, айтылышы алиф. Алиф. Араб тилинде, кыргыз тилиндегидей А деген тамга жок. А жана тамгасынын ортосунда айтылган А тамгасы бар. Демек, алиф. Алиф. Экинчи тамга айтылышы Ба. Жөнөкөй эле кыска айтып, ба деп айтып койгонго туура болбойт. Ошондуктан бир аз созуп айтабыз. Кийинки тамга Та. Андан кийинки Са. С тамгасын тилди эки тиштин ортосуна коюп туруп айтабыз. Са. Андан кийинки тамга Жим. Кийинки тамга Ха. Тамактын ортосунан тамакты бир аз кысып чыгарабыз. Ха. Андан кийинки тамга Хо. Тамакты бир аз кырып, анан бир аз созуп айтабыз. Хо. Кийинки тамга Даль тамгасы. Даль. Андан кийинки тамгасы Заль. Бул тамгадагы тилдин учун эки тиштин ортосуна коюп, За тамгасын айтабыз. Заль. Андан кийинки тамга Ро. Андан кийинки тамга За тамгасы, тунук З айтылат. Айтылышы, туура айтылышы Зай. Кийинки тамга Син тамгасы, туура айтылышы Син. Ичке жана тунук С тамгасы айтылат. Син. Андан кийинки тамга Шин тамгасы. Шин. Кийинки тамга Сод. С тамгасы, бирок ооз толтурулуп, жоон айтылган С тамгасы болуп эсептелет. Сод. Андан кийинки тамга Вод. Тилдин капталын азуу тиштерге тийгизип, З жана Д тамгаларынын ортосунда бир тыбыш чыгат. Вод. Кийинки тамга То тамгасы, айтылышы То.
ооз толтурулуп жоон айтылат. То. А жана О тыбышынын ортосунда бир тыбыш чыгат. То. Андан кийинки Во. Бул тамгадагы тилдин учун эки тиштин ортосуна коюп, бирок жоон з тамгасы айтылат. Зо. Во. Андан кийинки тамга айн тамгасы. Айн тамгасын айтууда тамактын ортосунан тамакты бир аз кысып, андан кийин чыгарабыз. Айн. Айн. Кийинки тамга гайн тамгасы. Тамактын жогору жагынан бир аз кырылып чыгат. Гайн. Бирок тамак кысылып калбасын. Г эмес, Г. Г деп айтканда агып туруп, агып айтылгандай болуш керек. Гайн. Гайн. Кийинки тамга фа тамгасы. Үстүңкү тишти ылдыйкы эринге тийгизип айтабыз. Фа. Фа. Андан кийинки тамга каф тамгасы. Каф. Араб тилинде эки кы тамгасы бар. Бириси жоон, экинчиси ичке. Бул жоон айтылган тамга каф. Каф. Кийинки тамга каф. Ичке к тамгасы. Каф. Андан кийинки тамга лам тамгасы. Лам. Лам. Араб тилиндеги лам тамгасы жумшак жана ичке айтылган тамга болуп эсептелет. Муну биз кыргызчадагыдай л тамгасы деп айтсак туура болбой калат. Ошондуктан биз муну жумшак л деп айтабыз. Лам. Лам. Кийинки тамга мим тамгасы. Айтылышы мим. Мим. Андан кийинки тамга нун тамгасы. Нун. Нун. Андан кийинки тамга ха тамгасы. Ха. Бул ха тамгасы ичтен чыккан, ичтен чыгат жана тамак кысылып же кырылып калбашы үчүн тамак бош турат. Тамак бош туруп ичтен айтылган ха тамгасы. Ха. Ха. Андан кийинки тамга вау тамгасы. Эки эрин бири-бирине тийбей айтылат. Вау. Вау. Андан кийин акыркы тамга я. Я тамгасы. Мына ушинтип, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, биз араб тилиндеги тамгалардын туура аталышын карап көрдүк. Ошондой эле араб тилинде тамгалар экиге бөлүнөт. Жоон тамгалар жана ичке тамгалар болуп. 28 тамганын ичинен 7си жоон тамга жана 21 ичке тамга болуп эсептелет. Аларды да бир карап көрөлү. Алгач ичке тамгаларды карап көрөлү. Алиф, ба, та, са, жим, ха, дал, зал, ра, за, син, шин, айн, фа, каф, лам, мим, нун, ха, вау, я. Бул тамгалар ичке үндүү тыбыштар болуп айтылат. Андан кийин жоон тамгалар, 7 жоон тамга бар. Ха, сад, вод, та, ва, гайн, каф.
Араб тилиндеги бул тамгалардын ичке жана жоон болуп окулушу өтө маанилүү, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү. Себеби бул тамгалардын жоон жана ичке экенин билсек, ошондо гана Куран окуган учурда тамгаларды туура чыгарабыз жана кыраатыбыз дагы туура болуп эсептелет. Ошондуктан, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, бул сабагыбызда биз тамгалардын туура айтылышын жана жоон ичке болуп бөлүнүшүн өттүк. Кийинки сабакка чейин сиздер бул тамгалардын туура айтылышын үйрөнүп жана жоон ичке тамгаларды ажыратып калышыңыздар керек. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар.